Кыргыз эл жомогу. Мамыт менен Карадөө. Байыркы заманда Мамыт аттуу бир чабал киши жашаптыр. Анын 30 чакты эчкиси болот. Эрди катындын ишенген оокаты ошол эчкилер болуптур. Мамыт мөөнгө жуурат куюп алып, эчкилерин кайтарат. Бир түлкү ар күнү келип, куйругу менен Мамытты жыга чаап, жууратын ичип кетчү экен. Карышкыр бирден эчкисин жей берип, акыры 15 эчкиси калат. Ошол арада кайып каскагынан Карадөө кездешип калат. Эй Мамыт, эчкилериңдин бардыгын мага бересиң, дейт ал. Мамыт ошондо: эчкилеримди сага бербейм. Анда Карадөө: эмесе, экөөбүз сынашалы. Кимибиз утсак, эчкилерди ошонубуз алабыз. Айтканыма көнбөсөң, сени өлтүрүп гана тынам. Дөөнүн айтканына Мамыт аргасыздан макул болот. Дөө мындай дейт: Биринчи, экөөбүз тоону кулатабыз. Эртең эрте ушул жерге кел. Мен Күнгөйдүн тоосун, а сен Тескейдин тоосун кулатасың. Уктуңбу? Эртеси болжогон жерге Мамыт менен Дөө келет. Карадөө чечинип алып, Күнгөйдүн тоолорун бирине бирин койгулаштырып кулатып, түз жерге айландырат. Ал эми Мамыт болсо, бир чоң кара таштын түбүнө барып, бир аягына, бир быягына чыгып, тегерете басып турат. Карадөө жетип келип, Мамытка суроо берет. Мамыт, сен эмне кылып турасың? Ушул ташты былкылдатып эле койсом, жер астын үстүн болуп, ала салып кете турган. Карадөө токтой калып ойлонуп, Мамыттын кыйындыгына жана билгичтигине таңданып айтат. Эмесе Мамыт, мөрөй сеники. Ташты ала салдырбагын айланайын. Башка мөрөй коюп сынашалы. Эртең менен кел. Мен Күнгөйдүн, а сен Тескейдин токойлорун жулушалы. Эртеси келишип, Карадөө чечинип алып, Күнгөйдүн токойунун бардыгын жулуп салат. Мамыт узун теректин башын бир, аягын бир карап, тегерете басып турат. Карадөө суроо берет. Мамыт, эмне кылып турасың? Ушу терек жер жүзүндөгү жыгаштардын падышасы экен. Эгер сындырсам, дүйнөдөгү бардык эл тамак аш бышырып жей албай калышат. Ошондуктан кандай кыларымды билбей. Огокуй, андай болсо, кой айланайын. Мамыт, анда мөрөй сеники, дейт Карадөө. Эмесе Мамыт, жерди ое тебишели. Мамыт үйүнө келип, жууратты мөөнгө куйдуруп алып, болжошкон жерге эрте барып, мөөндү жерге көмүп, үстүнө топурак сээп коет. Карадөө да келип, болжогон жерди бир тепкенде киндигине чейин жерге батат. Эми кезек Мамытка келет. Көмүп койгон жууратты бир тепкенде мөөн жарылып кетип чачырайт. Мамыт киндигине чейин жерге кирип, жуурат былт этип жердин үстүнөн жыгат. Анда Мамыт мындай дейт. Ой, Карадөө, сен бир теп киндигиңен жерге баттың. А мен бир тепкенде жердин мээси чыкты. Эми тепсем, жердин карды жарылып, ала салып, бүтүндөй таш талканы чыгат. Дегенде гана Карадөө аң-таң калып, мөөрөйдү дагы Мамытка берет. Карадөө эми Мамытты конокко чакырат. Абдан сыйлап, жатып уктагандан кийин өлтүрмөкчү болот. Мамыт муну билип, үйүнүн төрүнөн бир дөңгөчтү көрүп, Карадөө уктагандан кийин туруп, дөңгөчтү өзү жатар жерге коюп, өзү дөңгөчтүн ордуна жатып алат.
Бир убакта кара дөт тура калып, балта менен дөңгөштү бир салып аялына айтат. Мамытыңды жайладым. Ертең менен жигиттерге айтып, жар көчүрүп таштасын. Деп уктап калат. Дөө уктагандан кийин Мамыт дөңгөштү кайра ордуна коюп, өз ордуна жатып уктап калат. Мамыт эртең менен дөөдөн мурда ордунан турат. Дөө Мамыттын аман эсен тургандыгын көрүп, айран таң калат. Тамак ичип отурганда дөө Мамытка суроо берет. Мамыт, сен түш көрдүңбү? Билбейм. Түндө чымынбы, чиркейби, бир кыбыраган неме үстүмдө жөргөлөгөндөй болду. Ошондодөөнүн жүрөгү оозуна тыгылып, Мамыттан эптеп кутулуунун аракетин кылып, көп алтын берип жөнөтөт. Мамыт дөөнү конокко чакырат. Дөө аргасыздан барат. Мамыт аялына аман үйрөтүп коет да, дөөгө суусун ичиргенден кийин үйүнөн ыраак барып эчкилерин айдаган болот. Аял от жагып, казанга суу куюп бек кыйкырат. Ой, Мамыт, конокко кандай эт саламын? Баштагы дөөнүн башын сал, кийинки дөөнүн төшүн сал. Алар аз келсе, алдагы отурган дөөнүн санын кесип сал. Дөө токтолуп тура албай, Мамыттын жаман алачыгын, чамгарагын мойнуна илген бойдон безе качып жөнөйт. Дөө арым уруп баратып түлкүгө кезигет. Түлкү дөөнүн кимден качкандыгы жөнүн сурайт. Дөө Мамыт деген баатырдан качып бараткандыгын айтат. Анда түлкү Мамыт жер үстүндөгү адамдын эң чабалы экендигин, куйругу менен жыга чаап салып, жууратын ичип алгандыгын айтат. Түлкүнүн айтканына дөө ишенбейт. Түлкү дөөнү жетелеп, кайра Мамытты көздөй жөнөйт. Ошол учурда Мамыт алардын алдынан чыгып, Кайран түлкү дос, качкан дөөнү кайра ээрчитип келе жаткан турбайбы? дөө түлкүнү башка чаап өлтүрөт. Анан Мамыттан качканына арданып, дөө тоодон кулап өлүптүр. Бул чыгарма Будайбек Сабыр уулу түзгөн Жомокчулар жана Жомоктор китебинен алынды. Достор, эгер биздин жомокторго кызыксаңыз, Рухеш ТВ каналына катталып коюңуз. Сиздин катталып койгонуңуз интернеттен жааган акча. Ооба, ал акча элдин да, сиздин да акча эмес. YouTube'тун акчасы. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке Жана О Шакир.